Элдик телерадио компаниясынын кышын кынаптап тизген инсандардын катарындагы ардактуу операторлор Эрмекбаев, Өмүрбек Тилебалды, Шеркулов, Өктөм Сулайманов, Расул Насирдинов, Искендер Рапиев сыяктуу кадырлуу муундун жолун жолдоп теленин өнүп өсүүсүнө салым кошуп келе жаткан телеоператорлор да бар. Алардын алды 25 жылга жакын эмгек сиңирип, кийинки мундарга уста татыгып кадыр баркка ээ. Телеоператор кызматына 2000 жылдары ушу телеоператор кызматына өттүм. Мен жумушка кирген жылдары биздин азыркы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын бул имараты жок эле. Биз азыр айтып коебуз го, жана эски студия деп, ал жакта азыр бизде билим каналы иштеп жатат. А биз кичинекейибизде атам баягы үйгө видеокамера алып барганда ошодон көрүп, мындай кызыгуу пайда болгон. Мындайча айтканда ата кесип. Анан мен бул жерге жумушка келип, өз негизи менин биринчи устатым Бекмамат Көчкөнов. Ошол киши мени монтажга үйрөтүп, кандай монтаждарды кылыш керек, ошолорду кээбирки баягы ошол кездеги операторлук, телеоператорлук кызматты деле ошол киши башында бир аз үйрөткөн негизичи. Анан кийинчерээк ушул телеоператор кызматына өттүм. Телеоператор кызматына өтүп, мен иштеген ошол телеоператор болуп өткөн жылдары азыркы ардактуу эс алууда Өмүрбек Эрмекбаев, Тилебалды Шеркулов, Раматылык болуп кетти, Расул Насирдинов, Искендер Рапиев, Өктөм Сулайманов деген ушундай бир оператор агаларыбыз бар эле. Мен ошолордон үйрөнүп, ошолор менен устатым болуп калышты. Ошолор менен иштешип калдым. Мына бүгүн өзүңөр билесиңер, алар баардыгы пенсияга кетишти. Бүгүнкү күндө ушул биздин артыбызда жаш операторлор эмгектенип келе жатат. Андан кийин ошол Эрмекбаев Көчкөнов, Исламбек Майрамбеков деп операторлор келишти, иштеп. Андан бери да бир топ операторлор келип, бүгүнкү күндө ал операторлор шаарыбыздагы башка жеке менчик республикабыздагы телевиденияларда эмгектенип жатышат. Теледен кетип жаткан ар бир көрсөтүү дал ушул телеоператорлордун ой толгоосу, фантазиясы, ыкчамдыгы аркылуу сиздерге жеткирилип турат. Чындыгында ар бир чалдырылып жаткан берүүлөрдүн кызыктуулугу, сапаттуулугу, тартымдуулугу телеоператорлордон көз каранды. Операторлук кызмат бул телеканалдын көзү. Оператор эмнени тартса, эфирге ошол кадрлар гана кетет да. Жакшыны тарса жакшы кадр кетет, жаман тарсаң жаман жагы кетет да. Мисалы, кайсы бир мамлекеттик кызматчыларды тартсаң, анын жакшы жагын тарсаң жакшы болуп кетет, анын жаман жагын тарсаң жаман болуп кетет да, мисалы. Ошондой. Анан бул кызмат эми негизи операторсуз телеканалды элестетиш кыйын да. Мисалы, журналист өзүнчө эле бир звукту окуй берсе, ал радио болуп калат да, мисалы. Ал кадр менен коштолсо, ал телеканал дагы телеге неме болуп калат да. А эгер журналистти кыскартып туруп, журналисттин сөзүн алып таштап туруп, оператордун кадрын кое турган болсо, оператор мыкты тартса, ал кадрдан эмне болуп атканын түшүнүп алса болот да, мисалы. Кесиптин рахаты мен үчүн айлыгынын аздыгына карабай иштегениң менен мындай бүгүнкү күнүң эртеңки күнгө окшобойт да. Бүгүнкү күнүң эртеңкиге окшобойт. Бир кызмат бар да, мисалы үчүн мындай офисный кызматкер десек, ал келет, кагаз, ошол эле кагаздар, эртеси келет, кайра ошол кагаздар да. Кыйналып жаткан адам менен баарлашып, ошону сөмкө кылсаң, кайгылуу тагдыр да. Эртеси күнү бир кубанычтуу тагдырга туш болосуң. Күнүңө бир күнүң экинчи күнгө окшойт да, мындай кызыктуу ошон үчүн. 7-6 классман уже оператор, монтажер. Келечекте мен оператор, монтажер болуп, мен телеканалда иштейм деп айтчу элем да. Ошо мектеп кезимден бери ушул кесипке кызыгып, Кудайга шүгүр азыр ушул чоңдор менен иштеп, ар кимден үйрөнүп, ушул даражага келип иштеп. Мен негизи бул жакка келгениме
аз эле болду. Бирок бул жердин коллективдин ынтымакчылыгы, бири-бири менен ынтымак, анан негизи мен операторлор бөлүмүндөмүн. Мен ошол жердеги адамдарды айта кетсем, бардыгы ынтымактуу да. Мисалы үчүн бир кадрды ала албасаң, мынаны мындай алсаң, тигиндей алсаң деп билбеген нерсең үйрөнөсүң да. Эми биз жашпыз, ошол чоңдордон үйрөнүп атабыз да. Мисалы үчүн мен бир кадрды нитип алып койсом, мынаны мындай алып койсоң, же атез эме кылып койсоң, же фокус ачып койсоң, же мындай жактан тартпапсың деп мага үйрөтүп турушат да буларчы. Катачылыгым айтып турат, анан мен ошо жараша көрөм да, кийинкисе ошол нерсени карап, ошол нерседей кылып келишке аракет кылам. Биздин операторлор кандай кырдаал болбосун дайыма даяр турган чыныгы баатырлар. Күнү-түнү дебей берилген тапшырманы так аткарып, аалам менен бизди байланыштырып турган маанилүү кесип ээлери. Майрамыңыздар менен.